Абдымомун Намазов мугалимдик кесипти аркалап жатканына быйыл 38 жылдын жүзү болду. Ал Баткен районунун Бужум айылындагы Шарап Токсонов атындагы мектебинде эмгектенип келет. Агай кесибин өзгөчө сүйгөн, жашоосун балдарсыз элестете албаган жан. Ал айлык майына аз болгон мезгилде да мектепти таштап кетүүнү ойлогон эмес. Бардык нерсеге чыдаш керек да. Менде айлык аз болсо да айттым го, ошол үйдөгү башка дыханчылык менен, башка немелер менен тирикчилик кылып, балдарды багып, ошентип жүрдүк. Эми азыр Кудайга шүгүр, айлыктар көбөйдү. Жакшы. Мектепте эркек агайлар, мугалимдер көп болуш керек. Мен чакырып кетет элем ошо агайларды, ошо жаңы бүткөн, азыр окуп аткан жаш студенттерди, бүтүп аткан балдарды ошо мектепке келип сабак бериш керек, өздөрүн унан кийин улантыш керек. Азыр мектептердин дагы мына айлыктары көбөйүп калды, иштесе болот. Мектептеги маданий иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштурууда агайдын салымы зор. Момун агай бизге мурда дагы сүрөттөн берип жүргөн, анан азыр чеченеден берип жатат. Момун агай мурда бизге сүрөттөн берип жүргөндө ал бизге краскаларды кантип туура колдонгонду үйрөтчү эле. Азыр дагы чеченеден жакшы сабактарды берет. Биз агай менен сыныктанабыз. Агай мектепте сүрөт, музыка жана көркөм өнөр сабактарынан билим берет. Каарманыбыз тажрыйбалуу мугалим катары жаш кесиптештеринин насаатчысы. Эмгек жамаатында кадыр баркы жогору, өзү таланттуу, ырга жакын, жакшы обондорлорду аткарат. Дагы бир каарманыбыз Абдымомун агайдын кесиптеши Бегиш Байзаков, ал дене тарбия мугалими. Бегиш агай 2012 жылдан тарта аталган мектепте эмгектенет. Биринчи мен иштегенде 4,5 миң менен иштегенмин. 2012 жылы. Анан мугалимдиктен кеткен дагы жокмун, оюм дагы болгон жок. Кетсем дагы болмок. Анан балдарды карап туруп, ушу балдарга ичим ачты да, агай кетип каласызбы дегенден анан ушу кандай десем, патриоттуулук сезимим ойгонуп кетти, окшойт. Ушу балдарды таштап кетким келген жок да. Ушу 4,5 миң менен айлык менен иштеп, азыр эми Кудайыма шүгүр, анан 5 миң болду, анан 6 миң, 7 миң болду, 8 миң, азыр эми 10 миңден ашып калды да, 18 миң, 20 миң айлык алам. Кудайыма шүгүр, азыр жакшы болуп атат. Ошондо деле жетип келген, азыр дагы жетип атат балдарга. Эми максатым эле ушу балдарды келечекте жакшы кесиптин ээлери болуп тарбиялаш. Ошол эле максатым. Мугалим болуу агайдын балалыктагы кыялы болгондуктан өмүрүн балдарга арнаганын айтат. Жаштыгымдан эле мугалим болсом деп эңсечимин. Болгондо да дене тарбия мугалим болсо деп эңсечимин. Окуганда мен Хайдаркан интернатта окуганмын. Ошондо бир орус эжеке бар болчу. Гимнастикадан жакшы сабак берет болчу. Анан ошол эжекени көрүп кызыгып, баягы казолдордон секиргенде, гимнастика ойногондо ошондо кызыкчумун да. Мен да ушул мугалимге окшоп сабак берсем деп ошо тилегим кабыл болгон экен. Ошол менен ушул кесипти аркалап келатамын азыр. Агайдын окуучуларды спортко тартуу, дени сак жашоого үндөө жаатында эмгеги баалоого арзыйт. Даярдаган окуучулары спорттун греко-рим түрү боюнча республикалык мелдештерге катышып келишет. Агайдын сабактары кызыктуу, кызыгып ойнойбуз, чачып келебиз, кийинип келебиз. Агайдын окуучулары көптөгөн ошол райондук, облустук сынактардын жеңүүчүлөрү болуп келишет. Атап айтсак, Шабданбек уулу Алазбек, ошондой эле Саатбек уулу Ерлан, быйыл 6-класстын окуучусу. Бул окуучулар ушул көптөгөн конкурстардын жеңүүчүлөрү. Биз ушул агай тарбиялап өстүргөн ушундай окуучулар менен сыймыктанабыз. Мектеп мугалимдери жамааттын ишмердүүлүгүндө мектеп окуучуларын татыктуу тарбиялоодо агайлардын салымы зор экенин белгилешти. Нурпейил Ашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.